Ассаламу алейкум туугандар. Дагы бир маалымат. Штраф төлөп, кирди чыкты кылбай эле 5000 штраф төлөп, жаңы регистрацияга узартып алсаңар болот деп көп жерде айтылып атат. Бирок канча штраф төлөш керек, каяка төлөш керек айтылбай атат. Анткени көпчүлүк билбейт. Элчилик деле билбейт Бишкекке. Анан ал мындай процедура мындай. Силер үйесин макул кыласыңар, кулакка төбөсүңөр. Ал макул болот, акчасын бересиңер. Анан ошону менен үйесин ээрчитип алып, өзүңөрдүн паспортуңарды, миграционкаңарды, печати бар жерлердин баарын копиядан чыгарып, ошондой эле үйесинин паспортунун биринчи бетин, анан прописка болгон жердин бетин копиясын чыгарасыздар. Андан кийин УФМСке барып, же онлайн очеред, же болбосо живой очеред. МВДда да, азыр МВД болуп калды окшойт, бирок УФМС по-любому УФМСтин сотрудниктери текшерет да. Анан ошол жака барасыңар. Баргандан кийин ошол жерге киргенде айтасыңар: вот баардык юридический адресте болчубуз, с базы вывели, эми өзүбүз жашаган жерге койдуралы, бияка койдуралы деп атабыз. Анан мы готовы оплатить штраф. Анан ошол жерден ошолор квитанция берет, 5000 төлөп келеле деп. Ошол квитанцияны алып аласыңар да, Сбербанкка барып төлөйсүңөр. Сбербанкка төлөгөндөн кийин ошол төлөндү деген квитанциясын алып келесиңер дагы, анан немеге бересиңер. Эле УФМСтин ошол жерде каяктан берсеңер, ошолорго бересиңер, анан они вам продлевают. Сразу айтам, аяка баратканда заявление жазсаңар, заявленияны колуңардан келсе ошол үйесине жаздыргыла. Анан анткени аябай көп, кичине эле ката болсо отказ кыла берет. Анан обязательно жана клетканы толтуруш керек. Ошол клетканы толтурганда дагы аябай көп ката кетет. Анан очередь көп болот. Ошондуктан кыйналып калышыңар мүмкүн. Ошондуктан аябай моментально там точка, үтүр, каждый буква баарын жакшылап толтура алып баргыла. Баарыңарга ийгилик. Буюрса бул деле болсо жакшы болсо керек. Эми мындан ары ушул баарыбыз үй таап үйгө койгонду үйрөнүп алсак, ошондой эле баары легально болуп калат. Анан уже эч ким, даже милициялар на будущее даже токтотпой калышы мүмкүн, анткени баарыныкы уже нормальный деп. Ошол, салам алейкум, ийгилик.